өзі алығы білділік та бірақ Қырғызстанла. Дем ал жағы Құдай білет та. Ким жұқса жұғады, жұқпаса жоқ жағы. О сақталышы да сақталабыз. Жоқ, еш нәрсе қарап қалатын. Білбеймін, Қырғызстанда тынч эле болса керек. Қытайлардың өзінің емесі ғой деп. Сақтаныш керек, маска кийген чамынча да көпчүлүктө маска кийип койду. Колдорду убагында жууп атабыз. Балдарды эми убагында эшиктен алып кирип колдорду жуйбуз. Чеснок, пияз, ошолор менен эптеп сактап атабыз балдарды. Маска тага элекпиз, бирок дезинфекция жак жактарды кылып атабыз. Мындай вирустан азырынча элдерде кандай түшүнүк бар, ошо түшүнүгүнө жараша сактанат. Колду самдап жууп, же болбосо маска тагынып, эл көп жерде жүрбөй, кандай. Өздөрүнүн түшүнүгү боюнча да. Коронавирустан кадимки эле колду жууп, гигиенаны сактап, телевизор көрсөтүп айтып атпайбы? Ошону сактап так аткарса, менимче коркунучу жок го деп ойлойм. Маска, антисептик алабыз. Колду көбүрөөк жууп туруш керек экен, бетти кармабаш керек экен. Колду таза жууп, гигиенаны сактап эле. Ошо үйдөн чыкпай, көпчүлүк менен аралашпай. Ошо көпчүлүктү тууган жерге барбай эле. Коронавирус бизге келбейт го деп ойлойм. Аллах сактанам деген сактайт да, ал жөнүндө ойлоноштура жок эже. Колубузду жуабыз үйгө барганда, көчөдө жүргөндө баягыдай неме антисептик салып алабыз, немени салып алабыз жанагы. Бумар, салфетка. Влажный салфетка салып алабыз. Бирөөлөр менен көрүшпөгөнгө аракет кылып атабыз. Өзүбүздү көпчүлүк адамдардын алдынан алыс жүрүбүз. Анан колду самындап жууп, дайым ошол өзүбүздү таза кармаганга аракет кылабыз. Анан коронавирустан бир эле сактануунун жолунда эмес, коронавирусту жеңүүнүн дагы аркасынан ошол өзүм проектлерди түзүп аракет кылтам азыр. Кудай кааласа коронавирусту жок кылабыз. Колдорду жууп дегендей. Анан общественный местада көп жүрбөш керек болот, ошодон эле. Азыр коронавирус аркылуу анчалык паника болгон эле туура эмес го деп ойлойм мен азырчы. Элдер өзүнчө эле паника болуп атышат. Продуктанын баасын көтөрүп дегендей. Азыр эми баягы бул дүйнөнү дүрбөлөңгө салган бир оору болуп атпайбы? Эми биз дагы эл катары уккан билгенибизди кылып атабыз. Ошол маалыматтар боюнча эле колду самындап жууп, анан эми мен балдарым садикке киргенде оозун мурдун бир аз майлап, чыкканда кайра жууп дегенде, азыр эми баягындай балдарды ойнотоюн десең бир кеңири жерге барыштан деле коркуп калдык азырчы, эл көп жерден деле. Анан анын үстүнө башка жерлерге да барыштан коркуп азырынча баарыбыз үйдө элебиз. Эми коронавирустан элдер ушу картошка жесин деп атат. Жанагындай пияздарды үйлөрдө этият болуш керек, балдарды чыгарбаш керек. Эми ошо эл эмне кылса ошону кылып атасың.